Саламатсыздарбы бүгүнкү коноктор, кош келипсиздер. Бүгүн биз аял заты тууралуу кичине маек кыра дедик эле. Бүгүн биздин конокто Жакшалым Ташболатов Билал, дизайнер эжебиз Диана эжебиз отурат. Бүгүн ушундай сонун көйнөктөрдү тигеткен. Мен дароо эле кийип көрө калдым. Өзү жолукта эмесмин. Кийип көрөйүн дедим, кызыгуумдан эле. Бул жакта Касымова Уулкан эжебиз отурат. Негизи эле устаз сиздин баяндарыңызды аял заты жөнүндө угуп жүрөбүз. Угуп, катуу да айтат экенсиз, жакшы да айтат экенсиз. Бүгүн сиздин жүзмө жүз көрүшүп сүйлөшөйлү дедик эле. Негизи эле айтсаңыз, ислам дининде аял затыны канчалык урматташат, сыйлашат? Биз билебиз, аял заты жоолук салыш керек экен дейбиз, күйөөсүн угут дейбиз. Бирок аял затын дагы сыйлап урматтоо бар да турабы? Ошол жөнүндө кичине сизди түшүндүм. Бисмилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Биринчиден Аллах Таалага мактоо. Пайгамбарыбызга салам салаваттарды айткандан кийин аял затынын даражасы мындан 14 кылым мурда көтөрүлгөн. Азырга чейин көтөрүлүп жатат. Эгерде кимде ким дин менен жашап жаткан болсо. Аял заты качан дин менен жашай турган болсо, анын даражасын кадыр барган Аллах Таала жана Кур'ан Карим көтөрөт. Мисалы үчүн аял затынын сиз айтып жатасыз кадыр баркын көтөрүшүбүз керек деп. Аял затынын кадыр баркы көтөрүлгөн, бирок исламда гана. Исламдан тышкары аял затынын кадыр баркы төмөндөйт. Ислам дининен тышкары. Буга мисалы үчүн батылсын месин цивилизациясын карай турган болсок, ал кезде эгерде бир инсан киши өлтүрө турган болсо, жаза катары анын аялын өлтүрөт эле. Бир инсан киши өлтүрө турган болсо, Бабыл цивилизациясында жаза катары анын аялын өлтүрөт эле. Вавилон цивилизациясын карай турган болсок, ал жерде ушунчалык чектен чыккан эле аялдарды как өздөрүнүн кумарын кандыруу үчүн гана ошондой буюм катары гана колдонулат эле. Башкача айтканда аял затынын кадыр баркы жок эле. Юнан цивилизациясын карай турган болсок, Андора ысымдуу аялды бүткүл жамандыктардын себепчиси деп ушундай этикат кылышат эле. Араб цивилизациясын карай турган болсок, аларда ушундай эле жаңы төрөлгөн кызды, жаңы төрөлгөн наристени, араб цивилизациясы бул динге чейинки. Жаңы төрөлгөн наристе кыз бала боло турган болсо, аны не кылат эле, өлтүрөт эле. Башкача айтканда көмү салат эле. Буга далил Умар радиаллаху анхунун дагы окуясын биз далил кылсак болот. Окуясын билсеңиздер керек да. Бир кош бойлуу аялды көрө турган болсо, эки адам спор ойнойт эле. Кандай ойлойсуң, ошонун курсагындагы балабы же кызбы? Сен эмне деп ойлойсуң? Ушул аялдын курсагында азыр балабы же кызбы? Бирөө айтат эле бала десе, экинчиси айтат эле кыз деп. Не кылат эле ошол аялдын курсагын жарып көрөт эле. Алла караңыз. Бул дин келгенге чейинки аял затына болгон бул адилетсиздик. Дин келди. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дини, Кур'ан Карим назил болду. Кур'ан түштү, Алла субханаху ва таалалардын даражасын көтөрдү аял затын. Дин келди, ислам келди, Алла субханаху ва таала аялдардын даражасын көтөрдү. Ушунчалык көтөрдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү айтып жатат, хадистин мазмунунда келет. Кайсыл бир үйдө аял киши, башкача айтканда кыз бала төрөлө турган болсо, ошол үйгө менин салам болсун деп атат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Кайсыл бир үй кыз баланы чоңойто турган болсо, бейиште ушунчалык менен чогуу бирге тирилет кыямат. Ушунчалык эки манжасын көтөрүп, ушундай менен чогуу бирге тирилет деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисин мазмунунда айтып жатат, ал жаннату тахта aqdamil ummahat. Бейиш энелердин таманынын астында деп жатат. Аталардын деген жер жок бул жерде. Аял затынын даражасын ислам дини ушунчалык көтөрөт. Мындан кийин дагы көтөрөт. Эгерде динден чыга турган болсо, динден сырткары көрүп билип жүрөсүздөр. Аял заты канчалык кордолуп жатканын. Рахмат жон, аябай таасирдүү бир окуялар болуптур. Башкача болуп турам. Эми жаңы эжеси эле, кандайсыз? Кош келипсиз бизге. Аябай сонун кооз кийимдер тигеткенсиз, мага аябай абдан жагып атат. Кийип отурамын, кисарасы эле кийип алдым. Эми айтсаңыз, жолука эмнеге кирип калдыңыз эле? Кантип кирип калдыңыз эле? Эмне себептер болду ушундай сонун кооз кийимдердин чыгуусуна? Кичине ушул жөнүндө баяндап кетпейсизби? Ассаламу алейкум. Негизинен хиджаб бул бизге парз болуп берилген. Ар бир аял заты бул хиджаб кийишибиз керек. Ал эми жоолук салтын калган себеби бул жеңем себепчи болгон. Жеңем үйүнө конокко калганда аябай мага таасирдүү, өлү катуу тие турган сөздөрдү айткан. Мен жүрөгүм ушунчалык өзүмдү коерго жер таппай калгам ошол сөздөрдү укканда. Айткан, сен азыр ушул бул дүйнөдөн кош айта жүрсөң эмне кылат элең дегенде, даже биз бир секундадан кийин эмне болорубузду билбейбиз. Андыктан азыртадан ойлонуп бир чечимге келишибиз керек. Анан дагы айткан болчу мага, эгерде сен кыз бала
балакатка жеткенден кийин денесин жаап жүрүш керек, хиджаб кийиш керек деп. Эгерде хиджаб кийбей денесин ачык жүрсө, бул өзү менен артында 4 эркекти кошо тозук алып келет деп айтканда, мен ким деп суроо берсем, атасыны, эң чоң байкесини, өмүрлүк жолдошуну жана эң чоң уулуну бирге тозук алып келет деген деп айткан. Ушул сөздөрдөн кийин мен аябай таасирленип, чын айтсам аябай башкача болгонмун. Ошондон кийин жолук салуу бул парз экенин аябай түшүнүп жетип, жолук салындым. Сиздерге дагы ушул нерсени насип кылсын Аллах таалам. Саламатсызбы, Камиш эке, куш келипсиз. Эми сиз айтсаңыз, экөөбүз күндөш экенбиз. Сиздин жолукка болгон ой пикириңиз кандай? Менин негизи жолукка болгон эч кандай жаман оюм деле жок. Жолук бул бирок эң жакшы нерсе деп ойлойм. Бирок жолук салынган кыздарды деле көрөм да. Көрсөм алар деле интернетти жарып жүрөт, жаман иштерди кылып жүрөт, бузукулук кылып жүрөт, сынаа кылып жүрөт. Ал эми жолук салынбай деле ички дүйнөсү менен, жүрөгү менен Аллахка ибадат кылып, Аллахты эстеп, ички дүйнөсү таза болсо, ошол болот деп ойлойм да. Анткени сен жаман иш кылган жоксуң, жаман нерсе кылган жоксуң, ата-энеңдин сөзүнөн чыкпасаң, ошонун айтканынан кылбасаң, мен ойлойм, ошол жетиштүү депчи. Сизди мен мындайча түшүнүп жатам эже. Туура сиздин жолукка келбей калышыңызга же бир өзү сизде исламга болгон, мындайча айтканда, канааттана аласызбы? Ислам динине сиз канааттанасызбы өзү негизи? Ошондо сиз мени кандай динден чыгып кетти деп ойлоп жатасызбы? Жок, динден чыгып кетти деп ойлоп жаткам жок. Негизи эле сиз динден канааттанасызбы? Ооба, мен канааттанам. Кайсыл бир инсанга алга жолук тууралуу же бир нерсе тууралуу айтып жатсаң, ал нерсе жолук салбай жүрсө боло берет, же болбосо жолукту салбай эле койсо боло берет десе, ага биринчи жолук тууралуу эмес, негизи сен өзү ислам дининен канааттанасыңбы деген суроо берилет да ошол жерде. Бирок эже сиз айтып жаткан нерсе бардыгынын эле жүрөктөгү көйгөйлөрү туура. Жолукта жүрбөгөн өзүңүз айтмакчы, сиз деле туура жолдо жүрөт экенсиз, машалла, жүрөгүңүз таза экен. Жолукта эмес ар бир инсанды жаман деп айтууга болбойт. Жолуктагы эмес адам жаман эмес, же жолукта жүргөн ар бир эле аял такыба эмес, бирок жолуктагы ар бир аял, башкача айтканда, жолуктагы ар бир инсан мейли туура эмес болсун, мейли туура эмес нерсе кылып жаткан болсун, бирок алардын динде орду бар. Муну менен сиздерди динде ордуда жок демекчи эмесмин. Башкача айтканда, ошол нерсе дагы боло турган болсо, нур үстүнө нур болот демекчимин. Нур үстүнө нур болот. Эгерде караңыз, сиз башкача айтканда хиджабты каалабасаңыз, эмнени каалайт элеңиздер сиздер? Кандай жүрүштү каалайт элеңиздер? Биз негизинен хиджаб кийбесек дагы жүрөгүбүз менен Аллага ишенip. Бирок Аллах Таала ишенип, парз кылып жатпайбы? Аллах Таалага ишенсеңиздер, Аллах Таала парз кылып жатат жолукту. Бир эмес, Курандын 4 жеринде Аллах Таала жолукту парз кылып жатат. Анда билбейм. Мындай да эжелер, адам баласынын каалоосу бар. Аллах Тааланын Робби менен пенденин каалоосу карама-каршы же бир келип кала турган болсо, инсандын каалоосунун алдында Аллах Тааланын каалоосу, башкача айтканда Роббинин каалоосу жогору турат. Ал эле эмес, эже эмеске жөнөкөй эле бир мисал кыла турган болсом, бүткүл инсаният таза нерсени, бүткүл инсаният жакшыны, бүткүл инсаният сакталганын каалайт. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, улуу боксер Мухаммед Али өзүнүн кызына айткан бир керези бар. Ушундайча айткан: "Кызым дейт, баалуу, кымбат баалуу нерселер адам баласынын көзүнөн сакталуу болуш керек, жашыруун болуш керек. Бир инсанда алтыны боло турган болсо, ал инсан менде алтыным бар деп көрсөтөбү? Сыртка алып чыгабы? Менде алтыным бар, элдер менде алтын бар же менде ушунча $1000 бар деп бир инсан өзүнүн байлыгын сыртка көрсөтөбү? Жок, сыртка көрсөтпөйт. Эмне үчүн? Ал кымбат баалуу нерсе. Эмне үчүн ал ушунчалык баалуу нерсе? Дал ошондой бермет океандын түбүндө жашырынат. Океандын түбүндө жашырганда дагы жана көрүп жүрөсүздарбы? Ушунчалык нерсенин ичинде жашырынат. Эмне үчүн? Баалуу болгон үчүн. Аял заты, сиз башында айттыңыз, аял затынын кадыр баркы, аял затынын орду деп. Аял заты биздин диндеги эң өзү биздин башкача айтканда канышаларыбыз болуп жатса, аял заты биздин эң баалуу берметтерибиз болуп жатат, башкача айтканда. Алтындан дагы кымбат болгон. Анан биз сиздерди жашырыбыз керек, эжелер. Чындыгында. Эми караңыздар, ар бир инсандын каалоосу деп жатасыздар. Ар бир инсандын каалоосу болот, бирок жалпы инсанияттын каалоосу болот. Диндин каалоосу болот.
Сиз айтыңызчы эми ушунун кайсысын таңдайт элеңиз сиз? Кайсысын таңдайт элеңиз? Албетте тазасын. Сиз кайсысын таңдайт элеңиз? Устаз көчөдө вирус болуп атса, колду жуубуду Сиз кайсысын таңдайт элеңиз? Жабыгын. Көрдүңүзбү эжелер? Бүткүл эле инсаният, бүткүл эле адам заты жабыгын каалайт. Мен дагы жабыгын каалайм. Дин дагы жабыгын каалайт, бүткүл инсаният жабыгын каалайт. Ошондуктан урматтуу эже карындаштар, сиздерге айтат элем, дин менен жашай турган болсоңуздар, башкача айтканда жолдо ора турган болсоңуздар, сиздер Аллах Тааланын коргоосунда болосуздар. Элестетиң, көчөдө эки адам кетип жатат, эки дос кетип жатат. Бирөө хижапта, а бирөө кыска Европанын стилинде, Европанын формасында. Көчөдө кетип жаткан бир аялдарга тийише турган бир эркек жолдун боюнда кетип жатат. Айтыңыздарчы, ошол кимисине тийишет? Жолуктагыгабы же ачык жүргөнгөбү? Албетте ачык жүргөнгө тийишет. Дал ошондой бул хижап сиздердин корголуңуздарга себеп болуп жатат. Хижап менен аял затынын аброю, аял затынын намысы корголуп жатат. Бүгүнкү үммөткө Жюлетталар керек эмес. Бүгүнкү үммөткө Фатималар керек. Бүгүнкү үммөткө Хадичалар керек. Алыс кетпейли, урматтуу мусулман муртагандар. Дагы айтат, жолукка негизги эле болгон бул арабтардыкы. Башкача айтканда арабтардын эмеси деп. Эже сиз айтыңызчы, сизде азыр жолукта болгон кандай түшүнүк болуп жатат, кандай сезимдер болуп жатат? Мындай эле айтайын, ачыгын эле айтайын, абдан өзүмдү жеңил сезип турам. Жеңил сезип турасыз? Себебинде кандай десем, мени бир нерсе коргоп тургандай туюлуп атат. Коргоп тургандай туюлуп атат. Атамды тозокко алып келем эмес, өзүм үчүн. Жана жанын эмеси сизге аңгатык тийген болуп жатпайбы? Бир аз колдоңуз титиреп калыптыр. Эми караңыздар, урматтуу мусулман муртагандар, жолу караптык эмес. Ким айта алат ушул жерде? Ким айта алат Курманжан датка жинсы кийип же болбосо динден эме кылып ачык жүргөн деп ким айта алат? Ким айта алат Курманжан датка? Ким айта алат энелерибиз, буга чейинки улуу энелерибиз? Ким айтат? Алардын башынан элечек түшкөн эмес. Алардын башынан жолугу түшкөн эмес. Алардын көйнөгү, башкача айтканда, алардын кийип жүргөн кийими тизесинен ылдый өткөн эмес. Бүгүнкү күндө макул хижапты арабтардыкы дейли, макул арабтардын цивилизациясы дейли, макул арабтарды туурап жатты дейли. Бүгүнкү күндө тизесинен жогору кылып кийип жүргөндөрдү эмне деп айта аласыздар? Ошол туурабы, жакшыбы, жакшы эмеспи? Туура эмес. Туура эмес. Эми караң, туура сиздер дагы айтып жатасыздар. Жаман ишке барып жатканым жок дейсиз, туурабы? Бузгу иштерди кылып жаткан жарым жок дейсиз. Бирок эже ошол кылбай жатасыз, эми ошол жолук менен болуп кала турган болсо, нур үстүнө нур болот да. Мисал үчүн Диянеже дизайнер, Диянеже дизайнер. Сиз бир кийип көрүң да ал жолукта. Сиз бир кийип көрүң да алдын жолукта. Кандай сезимдер болот? Ошого карап айтың, анан кийин арабтыкы деңиз. Ошого карап айтың, анан мындай жөн жүрсөм болот деп. Сиз уже бир жолукта кийип көрүң да, Диянеже сиздердин болсо, эмелериңиз болсо, бир жолукта кийип көрүңүздөр. Мындай суроолорубуз бар. Хижап кийип алып, Инстаграмга сүрөт чыгарганга болобу? Хижап кийип Инстаграмга сүрөт чыгарганга болобу? Бул тууралуу мен өтө көп баяндарды айткам. Ошол негизде айтканымдын себебинен сиз мени чакырып жаткан экенсиз. Чындыгында буга өтө көп комментарийлер келген. Эркектерге айтсаң болбойбу, бизге эмне жабышасыңар, бизге эмнеге асыласыңар деп. Башкача айтканда биз иманыбызды сактап эле жүрбөйбүзбү, иман менен эле жүрбөйбүзбү депчи мындайча айтканда. Мындай болот экен да. Эми караңыз, туура сизди мен түшүнүп турам. Биз ошол жолуктагы эжелерди эскертип жатабыз. Эмне үчүн? Ошолорду биз аларды имансыз деп эскертип жаткан жерибиз жок. Аларды имандуу деп эскертип атабыз. Имандуу экенсиңер, иманыңарды сактагыла деп эскертип атабыз. Себеп Аллах субхана ва таала Кур'ан-ы Каримде айтып жатат: "Вадаккир фа инна зикратан фа'ал му'минин", эскерткин эскертүү имандууларга пайда берет дейт. Биз имандуу деп эле аны эскертип жатабыз. Силерди капырсыңар деген жерибиз жок, же болбосо силерди динден чыгып жатасыңар деген жерибиз жок. Башкача айтканда, могул жерде азыр аты ким эле? Улкан эжебиз айтып жатат. Ошолорду көргөндөн кийин менде бир хижапка болгон жек көрүү пайда болду деп жатат. Карындашым, ушул нерсени унутпаңыздар. Кайсыл бир инсан хижапта, мисалы үчүн хижапта, бирок анын жашоосу хижапта болбосо ал хижапта эмес. Хижапта, бирок хижаптагы хижапсыз болуп эсептелет. Башкалар үчүн билбейм, мен үчүн хижаптагы хижапсыз деп эсептейм мен. Ал инсандарды гулам муслимандар деп эсептейт элем аларды. Бирок аларды кээде комментарийлерди окуп кала турган болсоң, сага жарашпайт экен, исламдын булгабачы жолугун чечип эле салчы деп. Жок, алар жолугун чечпесин. Алар ошол бир аз туура, аларда жүрөктөрдө анчалык иманы башкача айтканда иман деңгээли алсыздык кылып жатат. Туура, ал кылып жаткан нерсесин туура деп жаткан жерибиз жок. Бирок урматтуу мусулман бир туугандар, ушуну унутпаңыздар, алар ушунда күнөөш кылып жатса дагы, жыртаңдап жатса дагы, өздөрүнүн фотолорун реклама кылып, Инстаграмдарга чыгарып жаткан болсо дагы, ата-бабалар Аллах Тааланын өкүмү хижапты кийип жатат. Мисалы үчүн сиз айтыңчы, эже азыр
мындай кызыгып эле кийип көрдүм дейсиз? Бул жерде мындай болду. Биринчиден кызыктым. Кызыктыңыз. Хиджаб эле хиджаб дейт. Мен дагы бир кийип көрөйүн дедим. Биринчиден ошол болду. Экинчиден мен хиджабтын ушунчалык баалуу экенин билбептирмин. Буну кийбей жүрсөм, байкуш атам азапталарын билбептирмин, көрсөчү. Ай. Абдан соңго калсырсыз. Келип отурам. Биз дагы ушундай кантип салуу керек деген жөнүндө тема сунушаттык эле. Аябай сонун баяндар болуп атты. Кандай сезимдер болот экен? Аябай жакшы. Мен туура эмес ойлоп турмун. Мындан аркы жашоодо бар. Тобоксак тала кечирүүчүлөрдөн кечирет албетте. Будар буга чейинки жашообуз жолдоо кылып, будан кийинкисин кыздарыбызга, эжелерибизге өтүү керек. Ооба. Мен бардык кыргыз элине айтарым. Кыргыз кыздарына, мусулмандарга жалпы эле баарыңар жол салыңыла. Ыйманыңарды жогорулатып, нур үстүнө нур кошот. Баарыңарды жол салыңарды каалайт элем. Андан кийин айта кетчү нерсе, Аллах субханаху таала Кур'ан Каримде деп жатат: "Ла тaqunatu min rahmatillah". Өзүңөр зыян жасаган кулдарым, менин мээримден, менин рахматымдан эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө дейт да. Бүгүнкү буга чейинки жолсуз жүргөнүңүздөр, буга чейинки өзүңүздөргө мындай туура эмес болуп жүргөн деп сезимдер пайда боло турган болсо, Аллах таалага тобо кылалы. Аллах субханаху тааланы жалыналы, илайыр көзү чыгаралы. Аллах субханаху таала кечирүүчү зат, тоболорду кабыл кылуучу зат. Аллах субханаху таала күнөөкөрдүн күнөөкөрү бол, ыпластардын надандардын наданы бол, сен мага я Раббим деп кечирим сурап келе турган болсоң, Аллах субханаху таала рахмат эшиктерин кага турган болсо, Аллах субханаху таала сөзсүз жооп берет. Я Раббим мени кечир деп турган болсо, бенде мен сени кечиргенмин дейт. Чоң рахмат келтиргениңиздер үчүн. Бүгүнкү сөзүмдүн акырында өзүңүздөр көргөндөй ушундай кыскача болсо да өтө мазмундуу видеолор болду. Ар бир кыргыз аялына, негиз кыргыз эмес, негиз эле аял затын айтып кетер элем. Ойлоп коюңуздар ата энеңиздерди. Алар сиздер үчүн күндүн кирпик какпай келишет. Алар сиздер үчүн деп канча иш кылышат. Аларды ушунча дүйнөдө кыйнаганыңар келген үчүн аркы дүйнөдө дагы тозокко кирүүсүнө себеп болбой эле суранам. Өзүңүздөр болбосо, өзүңүздөр үчүн болбосо дагы ата энеңиздерди сыйлап, акаларыңызды сыйлап коюп, кийип алыңыздар жообуңуздарды. Жоолук салган адамдар эч качан өкүнбөйт экен. Мен бүгүн салып аркын билдим. Саламат элем сиздерденчи. Дин менен жашайлы, чыныгы бактылуулук өзү исламда.